Саламатсыңар урматтуу кыргыз элим. Бүгүн жума 27 март. Сооронбай Шарипович, саламатсызбы? Мен сизге кайрылып кетким келет. Мен Алыкулова Марипа Мукамбетовна. Мен эмне себеп боюнча кайрылып кетким келет? Урматтуу Сооронбай Шарипович, туп-туура 1 жылдан ашык болду. 22 мартта биз биринчи алгачкы катыбызды жазганбыз. Ошол күндөн баштап ошол сиздин аппараттын балдары менен иш алып барабыз. Бирок сиздин макамыңыз көп нерсеге болбойт деп биздин каттардын баардыгы өкмөт башчы жакка кетчү. Бирок ошол каттардын ичинде биз 1 жыл бою какшап, ырдап, сайрап, Facebook баракчаларыбызга, ошондой эле телеграммыбызга, ошондой эле сайт ачып, элдин карапайым элдин жашоосун чагылдырып келебиз. Биз суранып кеткен нерселердин баардыгы көбүнчөсүндө аткарылган жок. Эмне себептен? Мына карантин башталды. Жакыр үй-бүлөлөрдүн тизмелерин бергенбиз. Айыл өкмөттөрдүн тилекке каршы мурун берген списоктардын баардыгы социалдык абал жөнүндө эмесине дал келчү эмес. Анткени көп адамдардын сотовый телефону жок. Кайрыла турган адамдардын именно интернетке байланышы жок. Азыркы күнү мисалы үчүн мына айтып эле атабыз, коронавирус бизде азыр мындай айтканда элдин күжүрмөн, ынтымактуулугу, биримдүүлүгү үчүн биздики азыр ушул коронавирусту Кудайым буйрса жеңип баратат окшойбуз. Бирок бизде деген азыркы учурда тала эгин, тала иштери токтобош керек. Силер деген багбандарга жанагындай солярканы беришиңер керек. Керек болсо бекер беришиңер керек. Бекер берип айдоо иштерди кылдырыш керек. Башка мамлекеттер менен мисалы үчүн мамиле кандай экен билбейм, бирок деген биз кыргыз элибиз. Биздин кыргыз элди сактап калыш үчүн биз өзүбүздүн мамлекеттин ичинде туура жакшы тартипке келишибиз керек. Тартип бир гана карапайым элге эмес. Тартип деген бийликте отурган адамдарга да болот. Мына кече күнү көрүп атабыз. Тартиби жок бир депутаттын баласыбы же чоң кызматта иштеген балабы мына өзүбүздүн эле ошол карантинди бузуп, сабап тепкилеп мушташып атат. Бул эмнени көргөзөт? Бул биздин бийликтеги адамдардын эйфорияга кирип алып, эл менен иши жок болуп калганын билгизет. Шералынын чокою деген бар го, ошо Шералынын чокоюн ошондой бийликте отурган адамдарды илип коюш керек. Андан тышкары мен өткөндө эле айткам. Иштебеген, колунан бок келбеген, өкмөттө иштегендердин башын көттөн ары тээп айдаш керек деп мен сурангам сизден. Азыр сиз ошол көттөн ары теппеген бийликтеги, өкмөттөгү адамдардан, ошолордон запкы жейсиз. Карапайым эл азыр өзүнүн колунан келген, күчүнөн келген нерсенин баардыгын кылып жатат. Бизде тала иштери айдалыш керек. Бизде азыркы учурда коммунальный услуганы жана ошондой эле сиз билесиз, новостройкалар бизде толтура, алардын документтери да бүткөн эмес. Азыр силер кыйнап атасыңар. Паспорттун пропискасы жок болсо биз эме кылабыз деп. Аны кылыш үчүн силер өзүңөр дагы туура багытта иштерди кылышыңар керек болчу да. Эмне үчүн силер карапайым элден спрос кылып атасыңар? Биз спрос кылганда силер ошого жооп бердиңерби? Сооронбай Шарипович, азыр аябай катуу кырдаал биртке өтүп кетти го. Бирок баары бир деле кыйналган эл аябай көп. Биз көрүп атабыз, 120 депутаттын ичинен баягы эле болгондо кыйкыргандын баарысы унчукпай калышты дагы. 1-2 эле депутат азыр жардам берип атат. Бийлик башында отурган, жанагындай миллиондорду жеген, миллиондорду баскан, эми жеген деп кантип айтабыз? Анткени деген алар деген осолорду ачып алып, карапайым элге деген возможность берген эмес да. Алар өздөрү иштешип келген да. Ошолордун баардыгы азыр бирдикте, ынтымакта
ушул кырдаалдан чыгыш үчүн биригиш керек. Эртеңки күнү коронавирус ошонун үйүнө кирбейт деп ким кепилдик берет? Эгерде карапайым элдин азыркы учурда иммунитети аябай түшүп кетсе, үйүндө бир кусок нан жок болсо, бул туура эмес иштерге да алып барат. Эне бала үчүн, например, бардык нерсени кылат. Биз суранып кеткен нерсенин бардыгын кылган жоксуңар. Биз силерден нан сураган жокпуз, биз силерден чай сураган жокпуз. Биз бир гана карапайым эл үчүн жакшы жашоону сурадык. Сооронбай Шарипович, сиз акылдуу, эстүү, кыйын адамсыз. Карапайым элге аябай жакынсыз. Азыркы учурда кырдаал аябай катуу күчөп турган убакта, бардык бүт дүйнө боюнча кризис башталган учурда, биз кыргыз эли, сиз билесиз, 7 апрель 2010 жылы, 2004 жылы революцияларда жөн эле эл чыккан эмес. Турак жай мукташтык болгон үчүн чыккан. Социалдык абал ылдый болуп кеткен үчүн чыккан. Аны карапайым эл интернетте күнүгө отурбайт, соцсеттерге көп чыга албайт. Аны болсо жөн эле кээ бир адамдар пиар компанияга айлантырып жиберишкен. Азыркы учурда балдарды үйдөн окутабыз деп атасыңар. Элементарный, колунда жок, жакыр, үй бүлөдө кайдагы сотка. Телефону жок аларда, телефон жок, интернети жок. Ошондой эмне, телефону бар балдар окуйт, телефону жок балдар окубайт деген маани болобу? Ушунун бардыгын бир калпта, бир нукта кылып коюш керек болчу да. Азыркы учурда дагы силер эме кылып атасыңар. Өкмөт башчысы дагы эле ошибка кетирип атат. Эмне себептен? Бардык нерсенин бардыгын азыр штабтарга деп неме кылып атасыңар, иштерди алып барып атасыңар. Айыл өкмөттөр өздөрүнүн каражаты менен, акимдер өздөрүнүн каражаттары менен жанагыдай дезинфекция кылып атат. Бул биздин эмнени айтат? Бул биздин өзүбүздүн элибиздин күжүрмөндүгү, акылдуулугун айтат. Өкмөт деген азыр отуруп алып эле штабта кыйын кычырап отурушат. Ал өкмөттүн кылып аткан ишине, мисалы үчүн мен эме кылган жокмун, бирок деген ушул нерсеге жеткизбеш керек болчу да. Алдын ала кылыш керек болчу да. Биз август айынан бери жазып келатабыз. Ушул нерселер боюнча алдын ала 1 жыл мурун эле жазып келатабыз. Жакыр үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгарыш үчүн ар биринин шартын түзүп бериш керек деп. Ким кылды? Эч ким кылган жок. Сооронбай Шарипович, эгерде кыргыз элин чын эле анык патриот катары, ушул мамлекеттин башчысы катары сактап калам десеңиз, өкмөт башчысына указания бериңиз. Айтыңыз, биздин атыбыздан айтыңыз. Ал киши бизди укпайт, уккан эмес, уккусу келбейт. Же болбосо отставкага кетсин, нормальный кишини койсун. Эл айткан кишилерди койгула. 120 депутат, вы өзүңөрдүн эмеңерди, шансыңарды пайдаланган жоксуңар. Кеткиле. Силердин бизге керегиңер жок. Бизнесиңердин азабынан ушуну көрүп жатасыңар. Элдин жакырчылыгын туңгуйка алып барган силерсиңер. Азыркы учурда дүйнөлүк кризис башталып, дүйнөлүк болуп аткандан кийин, мына кредиттер боюнча азыр микрокредитный компаниянын бардыгы ар бир үй бүлөгө чалып алып төлөгүлө деп атат. Алар эмне атасынын башын төлөшөбү? Сооронбай Шарипович, биз сиз келе алыбыз жетет экен. Анткени биздин конституционный укугубуз бир эле сизди шайлайт экенсиз. Ошончо мен сизге элдин атынан ар дайым сиз келе кайрылам. Башка алым жетпейт. Мен депутаттарга алым жетпейт. Мен өкмөткө алым жетпейт. Анткени алар өзүнчө мамлекет куруп алышкан. Өзүнчө шарт түзүп алышкан өздөрүнө. Кандай гана күн болбогондо, азыр кары картаңдар, жакыр үй бүлөлөр, инвалидтер, көп балалуулар биздин мамлекет кылып аткан элдер куурап атат. Үйлөрүндө наны жоктор бар. Ошолорду точечна ар бир үй менен байланышып иштеш керек. Эмнеге силер цифровизация деп атасыңар? Мына штаб иштеп атат, комендант иштеп атат. Коменданттын алдында канчалаган адамдар скопление болуп атат. Бир эмес 100-200 чейин адам топтолуп кетип атат. Ошто деле, Жалал Абад деле бардык жерлерде ушундай болуп атат. Эмне үчүн силер цифровизация дедиңер? Урматтуу Сооронбай Шарипович, 3 жылдан бери цифровизация деп келатат.
цифровизациянын немеси барбы, этеги барбы, натыйжасы барбы, ошондон чыккан натыйжа барбы? Натыйжа жок үчүн ушундай болуп отурабыз да. Сооронбай Шарипович, сиз деген азыркы учурда абалдан чыгыш үчүн элди урушпай, аябай тимеле эмени шарттарды немелерди аябай күчөтөбүз дебей. Эл бардык нерсеге эметет, угат, тил алат. Эл кыргыз элинен айланып кетсе болот. Жакшысы да бар, жаманы да бар, бирок угат. Аларды эмеге тартпай, наоборот, бийлик башында отургандарды анча мынча эмеге келишиңиз керек. Жакшы мамилеге, адамкерчиликтүү мамилеге, дисциплинага сиз өзүңүз ошо өкмөт башчыларына эме чакырыңыз. Азыр милициялар өздөрүнүн кээ өз билем дегенде ошондойлорду туура эмес иштерди, жумушун аткара албагандарды сразу көттөн чаап айдаш керек, кеткиле деп. Бизде эгерде ошол бийликте отурган, иштеп аткан адамдарга неме болбосо, дисциплина болбосо, вот ошолордон башталат. Карапайым элге жөн эле атырыла бербегиле. Карапайым эл угат, тил алат. Ошон үчүн ушул мамлекеттеги болуп аткан окуянын бардыгы ошол карапайым элдин атынан болуп атат. Карагылачы, канчалаган жакшы нерселер болуп атат. Үйлөрүнөн тигип алып маскаларды врачтарга берип атат. Тигине 120 депутаттын машинесинин бардыгы тиякта турат. Бербейсиңер ошол врачтарга. Сиздин гана эме сөзүңүз өтөт. Мен сизге ошон үчүн кайрылып атам. Биринчи кайрылуум эмес. Мен ар дайым сизге кайрылып өтөм. Ошо кайрылуунун баарысы аткарылабы деп өтөм. Коммунальный услугалар, квартплаталар, свет, жакыр үй бүлөлөргө тамак аш менен обеспечение, инвалид менен каргартандарга дары менен обеспечение. Азыркы учурда бимет болобу же жана фарм немелер, организациялар итак эле кыргыз элин тоноп келдиңер, ушуга чейин акчаны жазадыңар, азыр бекер берип койсоңор, эчтеке болбойсуңар, андан өлүп кетпейсиңер. Акун, макарон, ошондой эле көп нерсени чыгаргандын баарысы берип койсоңор, эчтеке болбойсуңар, банкрот болбойсуңар. Эгерде карапайым эл жок болуп кетсе, кимге сатасыңар? Өзүңөр сатасыңарбы же өзүңөр жейсиңерби? Ошондуктан азыркы учурда биз биримдигибиз керек. Сайраганда эмне? Бирок мен өзүмдүн сөзүмдү айттым. Бүгүн 27 март 2020 жыл. Менин сөзүмдү туура кабыл аласыз деп ойлойм. Жеткиликтүү эле болду болуш керек. Рахмат.